Президент Алмазбек Атамбаев буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын кабыл алып, президенттик шайлоону 19-ноябрга белгилөө боюнча айткан эле. Бирок президенттик шайлоону президент эмес, жогорку кеңеш дайындайт. Андыктан бүгүн Атамекен фракциясы мыйзам боюнча шайлоо 19-ноябрда эмес, 27-августта өтүшү керектигин билдиришип, жогорку кеңешке токтом киргизди. Баарыңыздар билесиздер, Атамбаев шайлоо комиссиясынын төрайымын кабыл алып, 19-ноябрда шайлоо болот деп жар салган. Ошондон бери бардык жерлерде президенттик шайлоо 19-ноябрда болот. 19-ноябрдагы президенттик шайлоодон кийин деген мындай көп сөздөр тарап, элдин түшүнүгүнө сиңип кеткендей да. Бирок бул андай эмес. Президент, жаңы эл тарабынан шайланган президент 1-декабрда өзүнүн ыйгарым укуктарына кириш керек. Ал мөөнөттү камсыз кылыш үчүн президенттик шайлоо андан 3 ай эрте өтүш керек. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматка 2011-жылы 1-декабрда киришкен. Мөөнөтү ушул жылдын 1-декабрында бүтөт. Жаңы келген президентке өткөрүп берүү тартибиндеги инаугурация процедурасын даярдыгы 30 күн. Ошентип эгерде президенттик шайлоо биринчи эле тур менен өтсө, анда 19-ноябрда өткөн шайлоодон кийин президент 41 күн дагы өзүнүн мөөнөтүн аткарып калат. Эгерде президенттик шайлоо 2 тур менен өтсө, анда президент өзүнүн ыйгарым укуктарын дагы 82 күнгө узартып алат. Бул 82 күн эмес, 41 күн эмес, 1 саатка дагы, 1 күнгө дагы узартууга эч кимдин акысы жок. Бир да мамлекеттик органдын токтом токуп бергенге, мыйзамдуу шарт түзүп бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Бул укуктук негиз менен айтканда бийликти күч менен кармап туруу деген маанини түшүндүрөт. Эгерде бийлик шайлоону болбой эле 19-ноябрга дайындатып, Алмазбек Атамбаев 1-декабрдан соң да президент болуп отура берсе, бул бийликти мыйзамсыз кармап отуруу дейт депутат Алмамбет Шыкмаматов. Конституцияда 2-декабрдан баштап Атамбаевдин президенттик кызматын аткаруусу бул кылмыш жаза кодексинин 295-беренесине ылайык бийликти күч менен кармап калуу деген кылмыш жаза кодексинде каралган. Бул мамлекеттеги стабилдүүлүккө, мамлекеттеги саясаттагы саясий күчтөрдүн президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен тирешүүгө, бул президенттик шайлоонун өтүшүнүн легитимдүүлүгүнө шек келтире турган процедура. Ал арада жогорку кеңештин юристтери Атамекен фракциясы элди адаштырып жатканын айтып, азыркы президенттин мөөнөтү жаңы президент ишке киргенде бүтөөрүн билдиришти. Конституциянын 63-беренесине ылайык президенттин укуктары жаңы шайланган президент ишке киришкенде токтотулат. Андыктан атамекенчилердин Конституциянын 61-беренесине шилтеме кылуусу орунсуз. Жогорку кеңештин юристтеринин айтуусунда Атамбаев жаңы президент ишке киргенче 6 жылдан ашса деле отура берсе болот. Бирок алардын айтканын атамекенчилер алар мыйзамды өздөрүнө ылайыктуу кылып чечмелеп жатат деп билдиришти. Биз болсо Кыргызстандын президенттерди алмаштыруу тажрыйбасынын жоктугун эске алып, Америка менен Россиянын тажрыйбасын карап көрдүк. Барак Обама 2008-жылы 4-ноябрда шайланган. 2009-жылы 20-январда ант берип, президенттик кызматка киришкен. Барак Обама 2012-жылы 6-ноябрда кайрадан шайланып, 2013-жылы 20-январда кызматка киришкен. Президенттик мөөнөтү туура 4 жылдан кийин 2017-жылы 20-январда бүтмөк. АКШда 2016-жылы 8-ноябрда шайлоо өтүп, Дональд Трамп жеңип чыгып, 2017-жылы 20-январда ант берип кызматка киришти. Россияда 2008-жылы президенттик шайлоо 2-мартта өтүп, Дмитрий Медведев шайланып келген. Ал 7-майда ант берип кызматка киришкен. Себеби Владимир Путин дагы 2004-жылы 7-майда кызматка киришип, 4 жылдык мөөнөтү бүткөн. Россияда 2012-жылы шайлоо 4-мартта өтүп, Владимир Путин келген. Ага тактыны Дмитрий Медведев 4 жылы бүткөн соң бир күн кемда ашыкта эмес, 7-майда өткөзүп берген. Россия менен АКШда президенттер кайсы күнү ант берип келсе, ошол күнү кетерин көрдүк. Эми Роза Отунбаева кантип кеткенине көңүл бурабыз. Мөөнөтү бүткөндө кеткенби же тырышып, бир ай болсо дагы ашыгыраак отуруп алайын деп жаман салт баштап бергенби? Роза Отунбаева 2010-жылы 27-июнда өткөн референдумда Кыргызстандын өткөл мезгилинин президенти катары шайланган. Анын президенттик мөөнөтү 2011-жылдын 31-декабрына чейин деп белгиленген.
Эсиңиздерде болсо Роза Отунбаева мөөнөтү бүтчүгүн 31 декабрды күтүп отура бербей, жаңы шайланган президент ишин эртерээк баштасын деп 1 декабрда эле өткөзүп берип кете берген. Ошентип Алмазбек Атамбаев 31 декабрда эмес, 1 декабрда бир ай эрте кызматка киришкен. Бирок бул жолу шайлоо атамекенчилер сунуштаган токтомго ылайык 27 августта өтүп жаңы президент 1 декабрда кызматка киришпесе, Алмазбек Атамбаев 6 жылдан ашык кызматта отурган болот жана анын мыйзамдуулугу боюнча суроолор жаралат дейт эл өкүлү. На ближайшем заседании парламента нами будет инициировано соответствующее постановление, будут инициированы слушания по этому вопросу, и мы будем надеяться, что парламент примет конструктивное решение, потому что в справке обоснования, которые мы раздаем, есть все подтверждения того, что такое решение провести выборы 19 ноября, оно противоречит Конституции, оно не соответствует демократическому выбору народа Кыргызстана, потому что народ голосовал за то, чтобы президент Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев деле президенттиктен кетер күнүн санап келет. Андыктан жогорку кеңеш август айынын аягында шайлоо өткөрүп, 1 декабрда Америка Кошмо Штаттары Россиядагыдай президенттер алмаша турчу күн кылып, салтка айлантабы же 19 ноябрда шайлоо өткөрүп, Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдан ашуун кызматта туруусуна шарт түзөбү, атамекендин токтомун колдоп колдобогонунан билинет. Марат Төлөмүш уулу, Сүйүн Асанбеков, Сентябрь.